Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, көбүнесе Москвадан көрүшөт. Бир туугандар амансыздарбы? Кайрадан эле Нурхом агентствосундан амандашып турабыз. Бул жерде 2 ай алдын тартып кеткенде аябай көп СМСтер жазылды. Анын арасынан эжекебизге өзгөчө айта турган сөздөрүбүз бар азыр. Биз менен чогулуп туруңуздар. Агентство түзүлгөнүнө 2 жыл болуптур. 2 жыл аралыгында 1000ден ашуун кыргыздар үйлүү болуп, мынакей Нурхом агентствонун жетекчиси Нуркан Улукбек кызынын жанында турабыз. Сөздү эжекебизге берелик. Саламатсызбы эжеке? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Иштерибиз жакшы. Көп бир туугандар көрүп атат. Биринчи эле чо дегенде жана комментариялар, звоноктор боюнча мен сизге суроо берсем, алдап кетет, качып кеткен, мошенничество менен алектенет деген чалуулардан болду да маагача. Эл менен мындашып, биринчи эле ошол боюнча түшүнүк берсек, чтобы элдер туура эмес түшүнүп калгандар болду. Мисалы уялам дегендерден балким комментарий туура эмес болуп, эмне болду эле, бул документтер эмне баштаңыз? Саламатсыздар мекендештер, буга чейин биз сиздер менен бир сыйра маалымат берип кеткенбиз. Нурхом агентствосу түптөлгөнүнө 2 жыл болду. Негизи недвижимостьте 5 жылдан бери иштейм. 3 жылда башка жакта иштеп, анан өзүм окуп, анда да бекер окутпайт, Москвада билесиз. 300 миңге төлөп окугам да бул сферанычы. Анан ар бир банк менен договорду, прямой, застройщиктер менен баардык нерсени мындайча айтканда баягы кашыктап топтоп чыккам да негизичи. Ар бир кылган ишим азыр мен сизге көрсөткөн нерсе, жанагы өзүңүз айткан суроолорго жооп берип кетейин. Бул жерде ушунча документ, эмне деген документ десеңиз, бул возвраттын документи да. Мисалы 2 жыл аралыгында клиенттерге баягы кимдир айтмакчы, өзүм алдым да, өзүм жооп бере алам да. Ачык элечи, мен акчаны кайтарып бердим адамдаргачы. Алдап кеттиңиз беле? Жок. Алдап кетсем бул жерде отурбайт элем негизи. Бирок мындай нерселер да болот экен. Тоба алынба, бербей кой да депчи, мындай мага туура эмес жолду көрсөткөн адамдар деле болушат экен да. Эми бул элдин негизи эле недвижимость оңой сфера эмес. Туура. Биз адамдар баягы сулуу үйлөрдү көрсө эле, сонун үйдү көрсө эле сразу вот сонун экен дей беришет да. Бирок ал недвижимостьтун аркасында жүздөгөн иштер бар да. Мисалы, ар бир клиенттин бул эмне себептен возврат кылып берген? Булардын бардыгына банк өзү самостоятельно отказ берген да. Буларга эмне себептен отказ берет? Биринчи эле кредитный историялары начар. Эми начар дегенде кандай? Мисалы, биздин мекендештер өзүнүн атына эмес, туугандарына үй алып берип, же болбосо бир кредит алып берип, же болбосо телефон алып берип, төлөнбөй калып кеткен кредиттер бар да. Ошолорго банк отказ берет. Анан биз договор түзөбүз, клиенттерге, клиент келет, консультация алат, договор түзөбүз. Если банк отказ кылса, мындайча айтканда, клиенттин документин биз доход жасап көрсөтүп банкка тапшырабыз, банк отказ кылса, биз клиентти чакырабыз. Сизге отказ келди. Сиз расписка жазыңыз, акчаңызды алып кетиңиз. Акчаны биз по возможности картага которгонго аракет кылабыз, потому что бизде дагы отчет калыш керек, и клиентте дагы отчет болуш керек да. Анан акчаны возврат кылганда бизге клиенттер расписка жазат, өзүңүзгө көрсөттүм азыр. Бул ушу клиенттердики да. Мисалы, мен карап көрсөм, булардын числолорун карасаңыз, мисалы, мына жерде число жазылып турат. Вот 08 айда возврат болуптур, 24 дейт. Көрдүңүз, бул эми бул 2 жылдан берки возвраттар да буларчы. Мисалы, мыналар Бардыгын сактап койгонсуз. Бардыгын сактагам ала. Бардыгын сактагам. Мисалы, кээ бир клиенттер бар да, менин картам жок, наличка бер деген клиенттер бар. Алардыкын болсо наличка бергенбиз, бирок видеого тартып алганбыз. Потому что бизге деле агентствого деле доказательство керек да. Мисалы, максат возврат болду, иш болду эмес. Анан дагы бир условие бар. Если клиент иштин ортосуна чейин жетип, мисалы, бизде мындай условие бар. Одобрение чыкты, үйдү издедик, тандадык, анан клиент по собственной желаниясы менен өзүм албайм десе, анда акча кайтпайт. Ушул жерди туура түшүнүш керек да. Мисалы, комментарийге жазгандардын окуганга үлгүргөн жокмун, мага айтышты. Алардын көпчүлүгү ошо иштин ортосуна келгенде, иштин 70-80% бүткөндөн кийин өздөрү отказ кылат да. Ушундай моментте дагы акча кайтат, бирок полный сумма кайтпайт. Почему? Потому что биз ошого чейинки ишти жасадык да. Мисалы, 80% ишти жасалгандан кийин биз 80%
документтердин акчасы төлөнөт да. Ал жерде уже 20% адамдын акчасы кайтып калат да. Мисалы 100 миңден дейли, пример катары айтып кетейин, 80 миң алым калынат дагы 20 миң кайтарылат элге. Эми максат акчанын баарын алыш эмес, адамдык сапатты калтырып калыш керек да любой жердечи. Мен билем, эми алдаган адамдар көп Москвада, мени даже алдап кетейин деген моменттер болот да. Анан бирок Кудайга шүгүр, бир дагы клиенттин акчасын бербей кое элекмин. Ишти бүттүргөн клиенттер ишин бүткөн, анан ишти бүтпөй, 80% ишти бүтүрүп койгондон кийин уже баягы кандай случайлар болот? Булардын причинасы деле бар. Ар бир нерсенин себепсиз эч нерсе болбойт. Мисалы мындай клиент болгон. Биз ишти баарын жасап атсак, башка бирлер арзаныраак услуга предлагать эткен да. Ушундай моментте мисалы бизге 50 миң төлөгөндүн ордуна ал жака 20 миң төлөсө иши бүтүп кетет деген максатта алданган моменттер көп да. Анан ушундай моментте алар башка жака барыштын максатында же болбосо мындай учурлар болуп калат. Мисалы какой-то бир чоң вопросту чечип Кыргызстанга кетиш керек болуп калышы мүмкүн. Биз айта албайбыз эртең эмне болушунчу. Но суть в том, что самое главное, если ишти бүтүрсөк, биз акчаны кайтарып бербейбиз, клиент өзү отказ кылса. Ал эми банк самостоятельно заявканы отказ кылса, 1 сом акча калбай кайтарып беребиз. Мына жерде өзүңүз көрдүңүз, мен мисалы бир эле адамдыкын берген жокмун. Мына жерде мисалы 80 миң кайтып тур. Мына жерде тоже 80 миң кайтып тур. Мына жерде көрөлү канча кайтып тур. Ал жерге жазылыш керек, кана сумма 75 миң кайтып тур. Көрдүңүзбү? Разный возвраттарда мисалы бардыгын эле 1 сом эме болбойт да. Ар түрлүү да, 70 миң кайтып тур, көрдүңүзбү? Мисалы мына жерлерден дагы ачсак болот документтерден кана. Мына жерде жазылгандар турат азыр. Ушулар возвратына мисалы таза гүл дейт. Буларды көрсөңүз болот, булар ушулар возвраттар. Ошолордун арасынан дагы акчасын кайтарып бергенде дагы акчаны албадым эле деп нары бери жүгүрткөн, башты ооруткан, башты катыргандар деле болот экен. Бар. Эми адамдан немесин айта албайсың, эч нерсени гарантия бере албайсың. Тоже возврат дейт. Мына жерде уже жүрөт. Мисалы мына жерди карасаңыз кана. Сиз жанагы 1000 адам үй алып бердим дегениңиз бунун баардыгы кыргыз жарандарыбы же Россиянын жарандары дагы бар арасында? Мен айткан жанагы эмелер список бул кыргыз биздин мекендештер өзү негизи кыргыздар, бирок РФ паспорту бар. 1000 адам бар. 1000 адам. Алардын ичинде анан кыргыз паспорту менен алгандар да бар. Мисалы көпчүлүгү сурашат. Мисалы бизде кечеги теракт болгон мезгилде буга чейинки видеодо айткам, токтоткон кыргыз паспортко август айынан баштап бере баштады уже. Кыргыз паспортторго азыр уже сделка чыгып атабыз. Кыргыз паспорттор уже берилип атат. Мисалы лишь бы официально иштесе кыргыз мекендештер дагы ала алат. Андан кийин бизде клиенттер бир эле кыргыздар эмес, казактар келет, өзбектер, тажиктер, биздин кошуна мамлекеттер. Анан кытайлар келип калган азыр. Азыр кытайлар наличка келип алып калышат да. Ушундай клиенттерибиз бар да, мисалы Люблинодогулар, например. Ошолор. Аябай жакшы экен. Азыр үйлөр бар деп калдыңыз. Ошол жакты көргөзсөк болобу? Азыр мүмкүнчүлүк барбы? Болот, үйлөрдү көрсөтүп келсем болот. Как раз бизге алып бер, биз клиенттерге кандай үйлөрдү алып берип атабыз, мисалы алып бере алабыз же болбосо ошол үйлөрдү көрсөтсөк болот сизге. Кеттик анда. Жүрүңүз, көрсөтүп. Азыр биз мына МКАДтын боюндагы курулуп жаткан бийик домдордун бириндебиз. Учурдагы 2 комнатадан турган үй 39 квадрат метр экен. Сиздер бүт эле үйлөрдөн алып берет экенсиздер да? Биз бүт эле үйлөрдү дагы алып беребиз. Булар уже быйылкы жыл күлүчү берилет 24-түн декабрь айында. Бул ошо двухкомнатный квартира. Уже бул жерде көрсөңүздөр болот, санузел. Бул white box форматтагы үй. Өзүңүздөр көргөндөй уборный ушундай даяр болот. Ал эми комнаталары готовый болот, бирок бул жерде техника, анан обой жабыштырыш керек, пол, эшикти койсо уже булар готовый болот. Бирок ценасы 2 миллион 3 миллионго чейин арзан үйлөр булар. Мисалы бул үйлөр 3 миллион 3 миллион арзан аласың да, обычный готовый үйдөн карагандачы. Мисалы застройщиктер ушунун эле жанындагы готовый болсо ал 3 миллионго кымбат болот демексиз. Да. Балкондор болот, обязательно бул жактын деле. Как положено. Азыр булар комфорт плюстагы үйлөр болгон үчүн баардыгында балкон бар. Бирок клиенттин бюджетине карап, көрдүңүзбү, даже white box болсо дагы уже немелер коюлган да. Резеткалар. Көпчүлүк жерде коюлбайт буларчы. Азыркы кийинки үйдү көрсөтөм, алар уже 3 миллион
бул үйдөн караганда кымбат. Бул ошондо баасы канча болот эми мына 39 квадрат метр МКаттын боюнан алам десе? Наличкага болсо? Наличкага болсо 8,5 чейин скидка кылып бере алабыз. Ушул эле 8,5 миллионго чейин. Эгер жанагы рассрочкага алсачы, жанагы ипотека боюнча? Ипотекага алса 9 миллиондон башталат. 9 миллиондон башталат. Метр квадратына карап, азайган азыраак, көбөйгөнү көбүрөөк болуп кетет ценасы. Жүрүңүздөр азыр кийинки үйдү көрсөтөм. Бул канча квадрат метр экен? Бул 60. 60 квадрат метр экен. Бул киргенде эле уже азыр бизде баардык эле гардероб. Даяр үй экен, а? Даяр үй. Гардероб үй, уже гардеробу менен даяр үй, мындайча айтканда. Пример кылып жасап коюптур. Пример кылып жасап койгон да. Бирок ушундай жасалган үйдү деле алса болот. Мисалы биздин мекендештер бар да. Мисалы бизнес кылгандар же болбосо просто убактысы жок адамдар көпчүлүгү готовый үй алышат. Ошондой элечи. Мебель, техника, даже декоруна чейин коюп беришет. Бул жерде көрдүңүз да, бул мисалы бул диван быйылкы жылдын мода диванына кетет. О, менимче квадраттычы. Да. Менин оюмча азыр биздин кыргыздар көп нерсе бизнес кылышып, үй алгандар аябай көп болуп атат да, чындыгындачы. Прям жакшы өнүгүп атабыз. Ооба, көз тийбесин, көз тийбесин. Жакшы. Балкону бар экен. Бул жактагы тоже балкон, ушу готовый форматтагы балкон. Бизде мисалы көпчүлүгү балкондо бизде көп нерсе коесуң. Склад болуп кетет да. Бул ушу гостиная, кийинкиси бул кухня, кириңиз. Мынакей кухнясы. Мисалы, буларды жана айтып өткөнүмдөй 3 миллион кымбатыраак дедим го. Берки Whitebox'тан караганда. Булардын ошо техника, мебель, даже посуда мойка чейин коюп беришкен да. Люстраны караңыздар. Ого. Мына ушундай люстрадан коюш керек экен, а? О, аябай. Бул эми баягы дизайн готовый деп элечи көрдүңүз баардык. Декоруна чейин даяр бул үйлөрдүнчү. Кийинки прям ушундай даяр болобу? Ооба, даяр. Бар жок ушундай. Бар жок ушундай. Бул эми клиент тандайт да. Мисалы, клиент айтат мага с мебель алып бер дейт да. Клиент айтат мага мен өзүм каалагандай жасап алам дейт да. Анан иногда бюджетке карайбыз. Мисалы, мебели менен үйлөр жана айтып өткөнүмдөй 2 миллион 3 миллионго кымбатыраак да. Ушул мебелдерге расчет алышат да. Бул ушу готовый көрдүңүздөр. Люстра өзүнчө өзгөчө. Бул үйдө жашагың келет да өзүчө. Ипотека төлөп аткан адам ипотека төлөгөнүн унутуп калат да. Меним деди. Жакшы жыргап төлөсө керек жашапчы. Да. Бар жогу бар экен. Да. Бул жак уже ванна. Ванна. Көргөзүп коелук мынакей. Көрсөтүп коюңуз. Өзгөчө аябай кооз жасалгандыр да. Баа бериңиздер өзүңүздөр. Ажатканасы менен бирге экен? Ажатканасы уже отдельный бул жерде. Мына жерде. Бул жака, бул жагы борун экен. Мына. Жактан көргөзүп коелук. Мекендештер. Бул үйдө жашаган болсоң, канча болсо да төлөй берсең керек. Ооба. Серьезно элечи. Мисалы азыр биздикилер ипотекага делечи. Мурунку видеодо да айтканмын го, эсиңизде бар, ипотекага деле арендага. Мисалы азыр арендада двухкомнатный квартираларга 70 миңге таппай атышат биздин мекендештерчи. Арендага даже. Элестетиң, двухкомнатный квартира когда-то 30 миң болсо, азыр уже 70 миңге аренда көтөрүлүп калган да. Бул үйлөрдү ипотекага алсак, ошол эле 60 миң, 50 миңден баштап төлөйт. Кичине көбүрөөк төлөйт. И үй заты өзүнө калат. 67 квадрат метр экен бул жагы. Бул 67. Бул кандай? Бул эконом форматпы же люкспу бул? Бул комфорт плюс. Комфорт плюс бул? Бул комфорт плюс. Ошончуна баардык. Бизге эконом эле көргөзбөйсүз? Жок, онтпең, биздин кыргыздар уже мындайга жетишип калган да. Биздечи ушундай үй алгандар болдубу сизде, мисалы? Ооба, бар. Мисалы, вот кече жакында эле бир клиентим 18,5 миллиондук үй алды, бирок биз көрсөтпөдүк, потому что бизде жакшы сөз бар, жаман сөз бар. Билесиз да, көпчүлүк мисалы өтө кымбат мындай үйлөрдү алган биздин мекендештер айтат, бизде көрсөтпөй чыгарба дейт. Бул эми как эс, эми клиенттин выбору да, биз мажбурлай албайбыз. Көрдүңүзбү, баардыгы даяр. Эч нерсе алып келиштин. Бул жерге чамаданды аласың, кирип кетесиң. Даже бул жерде холодильниктерден бери бар. Бул жер холодильник, бул жер где-то посудомойка болсо керек. Кана бул жерде. Нет, бул жерде посудомойка. Холодильник кайсы? Могу түндө. Мына жерде. Вот холодильниктин местосы. Местосы? Да. Көрдүңүзбү? Прям шикарный экен. Туугандар. Көрүп атасыздар го. Бул өзү эле бир кымбат болуш керек, бир серьезно элечи, бир 10 миңге жетпеген ошондой эле. Мисалы, мен деле өзүм үйүмө без ремонт алып алып, кыйналганмын кичине негизичи. Анан буларды ар бирин алып келип отурсаң кыйын түшөт экен. Лучше готовый ушул форматта алып алсаң, башың ортпайсың да. Кийинки уже детский комната. Бул уже
балалуу үйлер аябай жакшы. Оны караңыздар. Могу жерге 2 этаж кровать коебуз. Ооба, 2 этаж, 3 этаж. Баланын окуган столу, бардык деталь мындайча айтканда придуманный да. Ал жак балкон. Бул балкон чоңураак экен бирок буякчы. Да, бул жак чоңураак. Көрдүңүзбү? Азыркы вот комфорт плюстагы үйлөрдүн бул жери придуманный да. Мисалы, вот балкондун бул жагы ачылбайт. Уже мындайча айтканда бул жак гана ачылат да. Жаш балдар кыскасы чыгып кетпейт, түшүп кетпейт дегендей. Да, ойлонулган бардык нерсе. Коркушпайт да. Анан өзүң примерно канча турат ошол үйлөр? Бул үйлөр 11 миллион, 12 миллион тегереги. Накка. Нак, да. Это уже со скидкой үйлөр. Караңыздар. Кеңир экен да. Кеңир экен. Кир жууш машинаны коесуздар. Бар экен. Бул уже горный дагы чоң экен. А бул жерде уже гардеробный. Өзүңүз көргөндөй. Чоң экен бул. Да. Азыр комфорт плюс үйлөр болгон үчүн уже гардеробныйдан бери придумать этип калышкан да. А бул жер ушу спальня. Бул 5 баласы бар адамдардын планындагы үй да. Готовый. Бул эми өзгөчө дизайн менен. Стилди караңыздар. Ар бир люстра өзүнчө экен да. Өзгөчө. Мисалы үй алып атканда бардыгы зафиксировать этилет да. Мисалы люстрасы кандай болот, полностью ежемесячный платежу кандай болот. Бул ушул үйлөрдүн ежемесячный платежу айына 70 миңден тегерек болот. Анан 70 миң тегерек. Канча жыл төлөйт? Бул жерде жылын клиенттер тандайт. Потому что ушул эле үйлөрдү досрочный погашение кылып, менин личный практикамда беки 3 клиентим 3 жылда жапты. 3 жылда? 3 жылда жапты, да. Уже жаап койушту аларчы. Алар акчаны туура эсептеп жапкан адамдар да. 3 жылда жапкан болсо, бул үйлөр күнөн күнгө өсөт да, бирокчу. Ооба. Прям күнөн күнгө өсөт. Мисалы, когда-то ушул үйлөр 4 миллион, 5 миллион болчу да. Мисалы, менин клиенттерим көпчүлүк айтат, мен дейт, будан 3 жыл мурун 2 миллионго алып кой десе албадым эле. Азыр ушул 8 миллионго алып атам деген адамдар көп да. Просто аны көпчүлүккө айтышпайт экен да биздикилерчи. Биз угабыз да клиенттин арманын бир сыйра угуп чыгабыз. Эмне себептен үй алып атат, эмнеге алып атат, документи туура келдиби, туура келбедиби, ошол сыяктуучу. Анан бизге өздөрү эле айтып беришет. Мен ушундай условияда албай койдум эле. Азыр эми ошол эле үйдү мен 8 миллионго алып атам, алып бер, айлам жок дейт да, например. Анан биздикилер көп нерсеге алданабыз, мисалы. Эртең кетем, кийинки жылы кетем депчи. Кетем деп барып, ана кайра келгендер барбы? Бирден комментарий жазып коюңуз. Жакшы комментарий деп. Все ушул сыяктуу үйлөрдү биз алып берип атабыз клиенттерибизге да. Бул үйлөргө уже прям кирип эле жашашат. Биздин мекендештер кыргыздар алып аткан үйлөр ушулар, бул жерде бардыгынын садиктери, школдору, даже медцентрлери бардыгы ушунун жанында да, мындайча айтканда домдон чыгат, школго кирет, домдон чыгат, садикке кирет. Анан бул домдун эң жакшы жери перегородкалар бар. Домдун ичине машина кирбейт. Бул аябай семейныйларга придуманный үйлөр да. Потому что машина кирбеген жерде бала кенен ойноп, чуркап ойноп жүрө берет. Ошол сыяктуу эле бул жерде бардык инфраструктура каралган. Бул ушул биздин мекендештерге самый мындай сонун варианттагы сунуштагы үй. Мына МКаттын ичинен канча миллионго үй алса болот? Мисалы 2 комнат метро бир 10-15 минуттук жолдо. Метрого мындан 3 жыл мурун МКаттын ичинде үйлөр 5 миллион 6 миллион болчу да. Азыркы күндө цена 2 миллион. 2 комната үйлөр 15 миллиондун тегереги. Даже 20 миллионго чейин жетет. Просто рынок кымбат. Анан эски үйлөр бар, пятиэтажка, алар кичине арзаныраак, эми 10 миллион. Вторичка, да. Кымбат, бул жакта инфляция тез жүрөт. Анан буга чейинки ошо вторичный рыноктагы 5 этажный үйлөр бар, алар ошо 10 миллион, 11 миллион тегерегинде тапсак болот. Бирок метр квадраты кичинераак болуп калат. 39, 36, даже 15 метр квадраттагы үйлөр бар Москванын ичинде. Негизи мына кыргыздар каяктан үй алат негизи көбүнесе мисалы? Москванын ичинен алып беребиз. Москваны алып атышабы азыр? Алып атышат, алып атышат. Московской областтан мисалы первоначал взносу бар. Кечене бир клиентибиз 5 миллион первоначал взносу бар экен, МКаттын ичинен алды. Бир клиент кармап жүргөн, бекитип сактаган. Вот ушинтип эле алып атышат. Алардын ежемесячный платежу 60 миң, 70 миң эле тегереги. Бирок азыр процент ставка 21% да. Сизди мурунку видеобузда 17%, азыр уже 21% элестетиң. Рынок кандай инфляция болуп атат. 2 ай эле мына
Мына азыр семейный ипотекалардын наркы барбы жокпу азыр? Бар. Азыркы Граждан Россияларга. Ооба, граждан Россияларга условия өзгөргөн, бир баласы болуш керек, 6 жашка чыга элек, 6 жашка чейин. Алар уже семейный ипотека. Канча жашта болуш керек алар? Төлөй турган. Не имеет значения, 55ке чейин боло берет. 55 жашка чейин бере берет. Вот ушуларга вот семейный ипотека, алардын ежемесячный платежы вообще арзан болот. 50 миң, 60 миң. Жакшы экен, мына чет жерден жер үйлөр алгандар жазса болобу сизге? Мисалы, весь Россия боюнча иштейсиздерби? Ошончо айтсаңыз. Биз весь Россия иштетебиз. Мисалы, кече жакында эле Калининградтан алып бердик, Сочиден алып бердик, Питерден алып бердик үйлөрдүчү. Онлайн сделка кылабыз иногда биздин сотрудник учуп барып келет. Ушул сыяктуу алып беребиз. Анан азыркы күндө ошо үй алып жатышат биздин мекендештер өздөрү. Прям азыркы жагдайда үй алгандар көп элеби же азая түштүбү? Азыр наоборот үй алгандар көп. Почему? Потому что азыр мисалы даже банктын акчасы түгөнүп калат да, лимит деп коет биздин тилде. Лимиттер түгөнүп, банктын акчасы жетишпей калат, ипотека алып берген. Ипотека деген бөлүмдөгү акчалар жок. Да. Элестетиң, бир жылга мисалы 500 миллион, миллиардтаган сумманы ар бир банк бөлүп берет. Государство банктарга акча бөлүп берет. Ошол акчалардын уже лимити жок. Элестетиң, значит, спрос очень большой. Кечегинде 6 айдын жыйынтыгын чыгардык, 24-түн. Ошол жерде 5 миңден ашуун риэлторлордун встречасына барып келдик. Ал жерде бизди чакыраттар риэлторлордочу. Ал жерде уже менин эсебим боюнча 526 миллиард рубльдагы уже квартира сатылып бүттүр. 6 айда эле 500 миллиард. Это уже, элестетиңиз, сумма огромная. Бул это первичный гана да. А вторичный мен эсептеген жокмун ал жерде. Спрос аябай большой и алгандар ам көп. Азыр мына граждан Кыргызстандарда деле алып атыптыр, анда Россияда деле алып атыптыр да. Анан акыркы суроо сизге мына бардыгына кызык болуп аткандыр. Услугаңыздар канча аласыздар? Биздин услуга башка агентстволордон караганда арзаныраак. Биринчиден биз баардык ишти прямой жасайбыз. Мисалы, ортодо посредник жок. Банк болсун прямой, застройщик болсун прямой, первичный, вторичный не имеет значения. Биздин услуга минимум 100 миңден 200 миңге чейин барат. Мисалы, көп агентстволордо мен билгеним боюнча, эми алар деле менин коллегам, мындайча айтканда, алардын услугалары менин билишим боюнча 250 миңден жогору. Алардыкы. Биздики ошо 100, 150, 200 миңдин тегерегиндеги услуга. Ошол менен үй алышат. Сизге ошол үй алам деп кайрылганда эле ошол сиз айткан сумманы алып келип бериш керек болобу же кандай? Ал сумманын баардыгын бизге төлөбөйт, бөлүп төлөшөт аларды. Мисалы 100 миңин одобрение чыгарабыз, юристтер бар, мисалы ошолорго документтер бар, төлөнө турган, мисалы страховка деген сыяктуу да. Страховка төлөнөт. Если вторичный рынок болсо, недвижимосттун оценкасы бар, ошолорго бөлүп төлөнөт. Ошолорго бөлүп төлөшөт да. Мисалы, баардыгы 200 миң бар, менин чөнтөгүмө алып келбейт негизичи. Аларды ошо өзүнүн этап менен үйдүн расходу деп коем, мен мындай айтам, үйдүн расходуна төлөнө турган документтерге төлөшөт. Жакшы. Чындыгында командаңызды көрүп сүйүндүм. Жаш болгонуңузга карабастан мына канча миңдеген кыргыздарга үй алып берип, жакшы кызматтар көргөзүп атыпсыз. Эми үй алабыз, бул ар бир адамдын өзүнүн иши. Чындыгында мына чоң бир маселе да бул. Бул маселеде жет өлчөп эмес, бир 7000 жолу өлчөп анан кессеңиздер керек. Анан менин негизги максатым элге жеринен маалыматты чыгарып берүү мекендеши. Андыктан өзүңүздөр решать этесиздер. Сен тарттың эле, сен тартып эле алдым деген маселе болбош керек мен оюмча. Чоң маселе да чындыгында. Бул эми мындай да, сиз тарттыңыз, бул тартты да эмес, банктан көп нерсе чечилет. Мисалы, биздин максат жасаш, решение, конечно, закон, банк, ошолор көп нерсени чечет. Мисалы, мен кыйынмын, риэлтормун дегенде эле барып банктан акча алабыз биз, потому что банк берет бизге одобрениянда, ушул сыяктуу нюанстар бар да. Бул жерде ал күнөөлүү, бул күнөөлүү деген келбейт, мен деле как специалист катары туура информация болсун биздин мекендештерге. Банк если акчаны берсе, биз любой адамга алып беребиз. А банк бербесе, өзүңүз көргөндөй акчасын кайтарып беребиз клиенттердинчи. Потому что акчаны төлөп атып, какой-то бир жылдар төлөп туруп, анан сатыш керек болсо, Кыргызстанга кетиш керек болсо, ушундай нерселер болсо, сиздер өзү
жардам бересиздерби? Ооба, биздин мисалы мен 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл кече бир клиентим чалыптыр, тойдо отурсам, как раз үй той кылды биздин клиентчи. Анан үй тойду чакырды. Жакшы. Катма окушту, ресторанда биздин кыргыздар өнүгүп калган азыр. Ооба. Анан ошол жерде бир 4 жыл мурун алып берген клиентим менин номерин таап чалышыптыр. Мисалы ушул клиенттерге информация берип, алардын страховкасына жардам берейин, мисалы до сих пор элечи. Үйүн сатам десе, ага деле жардам берем, почему? Дейм, алар чужой адам эмес, мен алып бергем, алардын архивде менде документтери бар, мисалычы. Алар таап албай аткан, түшүнбөй аткан документтерди менин исиме айтып коем, ал мен үчүн кыйын эмес. Жакшы. Ишиңизге иш убактысын айта кетейин. Саат 10дон 7ге чейин гана жооп алышат да. 11де, 12де чалса жооп беребиз. Анан түнкү 11-12 болуп кетсе биз жооп бере албайбыз. Баардыгы үй бүлөлүү. Семейный дегендей туугандар ооба. Жакшы экен. Эжекебиздин адреси мен азыр могу жерге жазып коемун. Илтеген дүйнөнүн центр деп коеюн, тамаша. Москва Ситисинде мына Москва Ситинин бир ушундай чоң имараттарынын бир 25 этажында эжекебиздин офиси бар экен. Мындай документациялары, полный мындай разрешениялары бар дегендей. Иненебиз бар, налог төлөйбүз биз делечи, мамлекетке пайдабыз тиет да, мындай чек. Бардыгы официалдуу түрдө иштешет экен, мындай айтканда. Биз инененде жазып койсок деле болот да. Чыгарып койсок болот да. Да, чыгарып койсок деле болот. Иштериңиздерге ооба ийгилик. Эч качан урбаңыздар. Сизге эркин микрофон берип коеюн анда, сөзүңүз. Мен ар бир биздин мекендешке ошо туура маалымат бергим келет. Үй алсынбы, албасынбы, ошо ушунча мээнет менен, ушунча ниет менен Москвага келебиз да, негизичи. Өзүнүн максатына жетем дейт, кимдир бирөө үй алам дейт, кимдир бирөө Кыргызстандан үй алам дейт. Мисалы жакынкы күндө биз уже Кыргызстандан да алып берип баштаганбыз да. Өзүнүн мечтасына туура адамды тандап, күчтүү специалистти тандап, өзүнүн үйүнүн ээси болсун деп гана ниет кылам. Ошо. Мына ушундай туугандар, эжекебиз эч кандай аферист эмес, эч кимди алдап качып кеткен эмес. Эжекебиз офисинде олтурат. Жөн эле жаза бербестен офиске келип встречага сүйлөшүп алыңыздар, Булчу жазгандар камеранын алдында айтып коеюн, ошо багы үйдө 30%, 70-80% ишти бүткөндөн кийин албай койгон клиенттер бар да. Потому что башында бизде бардык эле нерсе айтылат да, айына мынча төлөнөт, мындай болот десең, мисалы кээ бирлер түшүнөт, кээ бирлер түшүнбөй эле баштап алат. Биздин кыргыздар атаңдашып үй алгандар көп дажычы. Мен досум алды, мен неге ала албайм депчи. Мен ишим ушул болгондон булар боюнча уктасам турсам билем да. Ошол клиенттер жазса керек деп ойлойм мен. Ошол эле. Көрүшкөнчө, жакшылыктарда көрүшөлүк. Каналга катталып кетиңиздер. Саламатсыздар мекендештер. Азыр биздин агентствого кайрылган биздин клиенттер 2 жуманын ичинде, 3 жума болду. 2 жума болду. 2 жуманын ичинде өз үйүн алгачкы төлөмү жок үй алып жатышат. Айжамал, Исламбек, бизге болгон кандай отзывдарыңыздар бар? Же болбосо бизге болгон кандайдыр бир комментарийиңиздар бар? Ошол боюнча кененирээк айтып кетсеңиздер болот. Буюрса бүгүн сделкабыз болду. Сиздерге дагы сунуштайбыз. Корпустан келип, квартираны алды, биринчи квартираны алды, корпустан 5 чейин салсаңар болот. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ага, үйүңүздөр ак жолтой болсун. Сизге дагы чоң рахмат. Бизге ушинтип алып бергениңизге. Негизи өтө жеңил болду. Мен ойлогонмун, татаалык процесстен одобрение дагы тез эле чыкты. 1 ай күтсөм керек деп ойлогонмун. Одобрение дагы 2-3 күндө чыкты. Анан бизге дагы ошо саатка карабастан, кечке карабастан жооп берип турганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Биздин копилкага дагы бир бактылуу семья кошулду десем болот. 6% менен бүгүн сделка өттү. Жалын байке, бизге кандай отзыв айта кетет элеңиз? Силерге эмне дейм, жакшы, ишиңерге ийгилик каалайм. Ушундай элдин немесинде иштеп, ушу элге кызмат кылып жүрө бергиле. Бизге да ушу үй алып берди бүгүн Нуркан, мына банктын астында турабыз. 6%тен 2 комнатты квартира, 61 квадрат метр. Жакшы. Рахмат Нуркан силерге. Рахмат силерге дагы. Бүгүн бизде сделка өттү. Алгачкы төлөмү жок. Паязов Жеңишбек байке ак өргөлүү болуп турат. Куттуктаймын Жеңишбек байке. Ак жолтой үй болсун. Ремонту менен алдык. Метр квадраты 65 метр квадрат. Бизге болгон отзывыңызды айтып кетсеңиз Жеңишбек байке. Assalomu alaykum.
Нурхомдун подписчиктери, жердештер, келечекте үйлүү болобуз деп аракет кылып жүргөн туугандар, мен силерге айтарым, Нурхомго, Нурканга кайрылгыла, өзү жаш болсо дагы энергетичная, ответственная. Менин кайрылганыма бир 3 жума боло элек. Мен оюма деле келген эмес, бирок аракетке берекет, себебин кылдык, Аллах таалам берди. 0,6% менен семейный ипотека, биринчи төлөмү жок, 28 жылга, новостройкадан, өзүбүзгө жаккан, ремонту менен еще. Буюрса, Алланын буйруган экен, кайрылгыла, ойлонуп аткандар, кайрылгыла. Буга чейин мен көп жерлерге бардым, көп адамдар менен сүйлөштүм, мен оюмдагыдай болгон жок. Самара жекеге бардым мен, былтыр эмес мурда эле Ритага барганмын. Мен оюмдагыдай канаттандыра алуу, мен ответ алгам жок. Анан сага кайрылдым. Ойдо жоктор биринчи встречада эле договор түздүк. Калганы баары Алладан экен. Аракет кылгыла, ойлонбогула, баары жакшы болот, иншалла. Сага биринчиден ден соолук, рахмат. Бир бакыт тапкандарың Аллахым береке берсин. Ушунуңдан жазбагын, мен айтарым, сен келечекте баарын басып өтөсүң. Рахмат. Ошо, рахмат. Дагы бир жолу рахмат.